17-июндан 21-июнга чейин атайын минибустар кыргызстандыктарга биометриядан өтүүгө жардамдашат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, биометрикалык каттоо шайлоодо шайлоочулардын добуштарын таксаноону камсыздоонун чечүүчү бөлүгү болуп саналат. Биометрикалык каттоонун бар болушу шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн негиз катары кызмат кылат. Учурда шайлоочулардын тизмесине 3 606 201 шайлоочу киргизилген. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин кеңейтүү жана жаңылоо боюнча тынымсыз иш жүргүзүүдө. Атап айтканда, өсүздөгү жылдын 11-апрелинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо алдында Борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык уюмдардын колдоосунда мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу боюнча алгач ирээт өнөктүк өткөргөн. Керектүү техникалык жабдыктар менен жабдылган атайын микроавтобустар республиканын шаарларын, айылдарын кыдырып 2329 жаран биометрикалык каттоодон өткөн. Белгилей кетсек, 11-июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринин депутаттарын кайрадан шайлоо өтөт.